Assalamu alaikum туғандар, қандайсыңар? Үйін жақсы ғой үйін? Үйінді айтып қойсыздар ба? Угул отауы жақсылар? Эфирді бөлішеміз туғандар. Эфирді бөлішіп кетеміз. Қандайсыңар, тынсыңарбы, амансыңарбы? Іштеріңер жақшыбы? Қырғызстанда арзаншылық боло атауы киносы дағы, же қымбатшылық па? Азық-түліктің басы түштүбү? Алейкум ассалам, Бақтеке, қандайсың? Жақсы туғандар. Мындай бүгінгі темамыз мындай туғандар. Баяғы лөлүдөн батыр шықса елін чабат дегендей, анан биздин лөлү дагы Тажикстанга кетип тур, ошо боюнча болмокчу. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Баткен окуясын 36 жараныбыздан айрылдык. Канчалаган үйлөрдү үйөртөп, канчалаган деген жарандарыбыз жарадар болуп, ошол компенсация алалы международный сотко берели десек, биз өзүбүз курабыз деп, буларга биздин иск бербейбиз деп, ошентип Кытайдан, Турциядан акча алыш, ошол жерлерге үй салышып атат. Эми азыр бул эр азамат, айтканда, эр азамат дейбизби, лөлүнүн эркеги дейбизби, же бывший зек дейбизби, аты эле көп экен, у коргошун дейбизби, аты эле көп экен, мына айтпай деле койсом болот. Ушул эр азамат, эми Тажикстанга 28-29 Тажикстанга кетип атыптыр. Ошончо нерсе болгондон кийин кичине деген гордостунда намыз деген болуш керек да, туурабы? Билбейм, бул адам действительно бул психологический больницага бир көрсөтүш коюш керек болду бул кишиничи. Же жанындагы жардамчы советниктерин, кеңешчилер ушундай түркө түрт атабы, буну мен түшүнбөйм. Эми келгенине 8 ай 9 ай кичине опыт алыш керек да, кичине гордость деген болуш керек. Сен мындай айтканда мыйзамсыз болсоң дагы, болсо дагы ушу чоң кыргыз мамлекетинин мындай эгемендүү мамлекеттин мыйзамсыз президентисиң. Сен деген гордость, намыз деген болуш керек. Сен азыр ошол биздин жарандарыбызды өлтүргөн агрессор Рахманга кетип атат. Мындай айткандачы, бул адам ошол Тажикстан Республикасынын президенти болсо дагы Рахман гордость бар экен, өзүнө чакыртып атат. Өзүнө ишенип, өзүнө ошакка. Бул биздин лөлү кетип атат эми. Мен ошону айттым да, бул лөлүнүн эркеги деп мен бекер айткан жокмун да, бул кишиничи. Уят да, кичине уялбайлыбы? Намыз деген болуш керек да, ошончо жараныбыз өлдү. Анан кийин кыйын экен, башка нейтральный зонага чакыр. Мына Түркменистанга кетет, ошо Түркменистанга келсин, ошол нейтральный зона жолуккула болсо бизге чакыр, бизге келсин. Бизге чакырсаң келбейт дагы да. Буларды мен жеке оюмда тугандар. Булардын ушу Ташиев менен ушунун Садыр Жапаровдун ушу Рахмандан корккон нерсеси бар окшойт тугандар. Ачык айтыш керек анычы. Азыр чыкпайт, кийинки, мен жеке оюмда кийинки жаңы келген бийликте чыгышы мүмкүн. Булардын келишимдери, ошо Рахман менен бир келишимдери бар да, булардын же келишими барбы, же буларга компроматы барбы, мен түшүнбөйм да. Эмне үчүн ошо Рахмандан коркот? Чакырса барып кетип атат. Эмне үчүн ошо 36 жараныбыз бейгүнөө өлдү, международный сотко берели десек, бербей, мына биздин жаш юристибиз Токтогазиева деген, ошо берсе каршы чыгышып, мына мамлекеттин батырлары, лөлү батырлары. Ошо кызга да путун тосушуп, ошо сотко берсе, ошону жардам бербей, бул уят де. Качан ошентип жүрөбүз? Качан көрдүңүз эле кыргызды төшөктө жатып алып өлгөнүн? Бир бизде да эр азаматтар бардыр, ушул чүмшүктөр, мындай айтканда, эр азамат мына лөлүнүн эркегин ордуна коюп турганда айтып кое турган, чоң элиталар бар да бизде, интеллигенттер бар. Айтып койгула, ошого башы жетпесе. Башы жетсе керек эми. Сен ойлонуп көр да, мисалы. Оны мен деле намызданам дей, ушул мен бул кишини мыйзамсыз деп президент катарда санаган эмесмин бунучу. Намыз болуш керек тугандар, айтыш керек бул нерсени. Башың жетпесе, кичине башы жеткендерден жок дегенде кеңеш ук депчи. Чын тугандар, бул бизди же жок кылат тугандар жакын арада. Же биз өзүбүз буну жок кылабыз да, элчи. Муну ачык эле айтайын. Же бул бизди жок кылат, кыргыз элин жок кылат. Же биз кыргыз эли буну жок кылат. Ушу эки эле вариант болду тугандар. Ачык эле айтыш керек. Бул адамдын канын күйгүз түтө төрөтөн болду, булчу. Чын кичине же атайын кылат дейсиңби, түшүнбөйсүң бул адамдычы. Түшүнбөймүн бул адамгачы.
Geldim he, Pitter'den geldim. Bak da gel. Ошол туугандар, эми өзүбүз ойлонолу туугандар, ойлонуп анализ чыгаралы, ар бир баягы ушак сөздөргө ишене бербейли. Мына көрдүңүздөр. Ушуну мен билгенмин, 9 ай мурун билгем. Ушундай болушуна билгем, мисалчы менин жеке өзүмүн инстинктим айтып кетейин, өзүм ушундай нерселер болушун билгем, себеби билими жок, тажрыйбасы жок. Баягы көчөнүн манерасы да, көчөнүн манерасы деп коебузбу, көчөнүн этикасын, мисалы ошол эле сөз, кустуруп атат деген сөз, бул көчөнүн сөзү туугандар. Мына кустуруп атабыз деп сүйлөп атат. Ошо кустурган акчалар каяка кетип атат? Кимдин шотуна чөп атат? Ошо шоттор каяка кетип атат? Ошону отчет кылган жок да туугандар, туурабы? Мен сомнение, ошол Райым миллион деле 2 миллиард төлөгөнү, башкасы канча төлөгөнү деле ошо мамлекетти түштү дегени мен ишенбейм. Себеби булар жеке өзүнүн чөнтөгүнө кетиши мүмкүн. Мен качан гана документти көрсөтүп, мынанча адам кустурдум, мынанча шотко кетти десе, мен ошондо ишенем. Документке ишенем. А булардын сөзүнө, булардын ар бир экинчи, биринчи сөзү алдаган сөзүнө мен булардын сөзүнө ишенбейм. Ачык эле айтайын. Ошол туугандар, эмне кылабыз? Ааба, Кубанычбек. Абаң аты эле көп болуп кетти, бул абаң болбой калды окшойт уже. Рахмат, эжеке, рахмат, медеже. Эми намаз оку дептир, мен Кудай кааласа ниетимде бар. Окуп жүргөмүн убагында. Эми ачык эле айтайын. Эми мына турмушка байланыштуу окуп албай калдым. Мына ошол сыртта жүргөнүн байланыштуу окуп эле жүргөм намазды. Ооба, бакта экен, Питер сонун жер экен, аябай сонун жер экен. Ошол туугандар, эми ойлонолу, өзүбүз ойлонуп, өзүбүз менин бир жеке нерсем туугандар, мына жеке өзүмүн да. Мына сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн, сыртта убактылуу иштеп жүргөн жарандарыбыз бар го, мына мен, мага окшогондор көп да. Бардыгыбыз Кыргызстанга кайтышыбыз керек туугандар. Кыргызстандын экономикасын өзүбүз көтөрбөсөк туугандар, мына окшогон эр азаматтар, Лөлүнүн батырлары да, бул мен мынтип эле айтам, Лөлүнүн батырлары депчи. Кыргызстанды туңгуйукка түшүргөн аз келгенсип, бир жолу жок кылып жиберишкенге ошондой коркунучта турабыз туугандар. Ачык айтайын. Бул Лөлүнүн батырлары ушунчалык төпөрас деген аң сезимин, мындай айтканда, тажрыйбасы жоктугун көрсөтүп койду, туурабы? Кыргызстанда 80%ке кедейчиликтин саны өсүптүр. Кыргызстанда мындай ошо 20% эле мындай орто, анан байыраак жашагандар экен. 80% уже кедейликтин көрсөтмөсү көрсөтүп атат туугандар. Эми элестетке, эртең 90го чыгат. Ошондо 10% калса ошо байлар калат. Орто жашагандар азайып кетет барган сайынчы. Себеби бизде мамлекетти башкарган эр азаматтар, Лөлүнүн эркектери бул нерсени туңгуюктан алып чыгып кете албайт туугандар. Муну көрүп турасыздар өзүңүздөр. Мен ойлодум эле, ушу эр азаматтар, Лөлүнүн эркектери өздөрү эле мыйзамсыз да, өздөрү эле моюн алып туруп, бул ойлоп атат, бул мыйзамсыздарчы. Убагы келет. Баягы бизде бир жигит айтып кетти эле, көрүңдөн болсо дагы тургузуп алып ошол жерден соттойбуз деген. Ошол нерсе келет Кудай кааласа. Мен ушу Лөлүнүн эркектерин айтып кетейин, мына азыркы бизде иштеп мыйзамсыз жүргөн Лөлүнүн эркектерине. Убагы саат келет, тарых көрсөтөт, жоопкерчиликти алабыз силерден. Жоопкерчиликти алабыз. Кудай кааласачы. Көрүңдө отургузуп алып болсо дагы соттойбуз ошол жердечи. Көрүңдө жаткан жериңден болсо да. Элди кыйнадың, кымбатчылык. Мынчалык кымбатчылык бир да президенттин малында болгон эмес туугандар. Бул деген тажрыйбасы жоктугунан, эмне кылыштын билбегендигинен туугандар. Ачык айтайын. Тажрыйбаң жок болсо, илимиң, билимиң жок болсо, президенттикке бок барбы барганда. Мен ушу Лөлүнүн эркегине айтып кетейинчи, жадаттың го, жадаттың, элди кыйнап бүттүң го. Элди кыйнап бүттүң, элди кыйналды, эл кыйналды. Сөздү укчу, эртең барып эле арызын жазып, мен өз ыктыярым менен кетейин, кыргыз элим мени кечирип койгула деп. Мен
иште албайт экенмин десең, кыргыз эли айкөл эл түшүнөт. Угуп атабы азыр ошо эр азамат угуп атса мен дагы айтып кетейин. Кыргызды кыйнабачы. Кыргыз кыйналды. Аз келген сыртта кыйналып жүрөт. Эми Кыргызстанда кыйнап. Кичине ушу элдин убалынан коркчу. Анан айтчы ушул эр азаматка жеткизип койгулачы, ушу эр азаматкачы. Кетип калчы, кетип. Кыргызды кыйнабай кетип калчы. Ушу убалына калбачы. Бул киши келгенден бери мен бир жакшы нерсе көрөм. Мына Кумтөрдү көтөрүп элем, эмне болду эми Кумтөр? Кумтөрдөн утулушту сот. Мен башында айткам, Кумтөргө аны кыла бербей эле Кумтөрдү утулуп каласыңар. Бизде өтө жетиштүү мындай илими күчтүү юристтерибиз жок. Утулуп калабыз. Мына туугандар, эмне болду эми Кумтөр? Шалкасын чыгарып, ботолуп, тоткасын чыгарып беришти. Уят да туугандар. Эми аз келгенсиң логистиканы курам деп жүрөт туугандар. Нарын энин алып атат. Ал жерде баягы Садыр Жапаровдун аркасынан өзүнүн бир автобусу бар туугандар. Баягы группа поддержка деген автобусу бар туугандар. Ошону апарат дагы ошол жерде залды кылабы, же бир нерсени уюштурат дагы ошо дежур чалдар, дежур аялдар, ошол обончулар, ошолор отурат ошол жердечи. Анан экранга ошо КТРКсы, ЛТРСи көрсөтөт. Анан эл колдоп атты. Ол жерде эл колдогон жок. О жерде дежурлар отурат туугандар. Ошону түшүн, дежурлар бул кишинин мен сиздерге айтайынчы мындай айтканда авторитети жок өзүчө, мына ачык эле айтам. Бул просто мындай пиар менен иш кылат да. Мына чыныгы келген, чыныгы пиар менен иш кылат. Пиар менен иш кылган адам да. Манипуляция, элди алдашты, өтө жакшы өздөштүргөн. Ким ишенет ошого? Ошо Жээнбеков маалында каршы чыгып логистиканы курдурбай калып калды эле. Эми азыр эл нарын эли макулдук берген жок туугандар. Ол жерде дежур чалдар, дежур аялдар ошолор отуруп алып, ошол элге көрсөтүп, сүрөткө тартып, видеого тартып, ЛТРдан, КТРГдан берди туугандар. Нарын эли логистика курганга каршы дагы эле. Мен ачык эле айтып кетейин бул нерсегечи. Эми азыр туугандар бунун өзү аз келген аферисттиги өзү көп аферист эле. Бунун министрлери да аферист экен да. Кече баягы Бешеналиев деп мына жүрөт го баягы коргошун уну экөөбүз Садыр Жапаров экөөбүз аралаштырабыз, дозасын экөөбүз кылабыз. Баягы Казакстанда мындан 50 000 уштук коронавируска баягы уколдор келип атат каршы. А кече Казакстан не деди? Биз мына жакынкы 3 ай аралыгында эч кимге эчтеке жөнөтпөйбүз деди. Бул кишинин министрлери да аферист. Түшүнбөйсүң буларгачы. Булар жалаң эле баягы аферист академиясын бүткөн адамдар окшойт. Жалаң алып качар, Кудайдан жок качкандар окшойт. Алдаганын казаны кайнабайт дейт. Мен ошого бир ачык айтып кетем туугандар. Мына биз ушул нерсеге биз өзүбүз күнөөлүүбүз. 1000 сомго сатылып, 5000ге сатылып, 2000ге сатылып, ушуга окшогон лөлүн эркектерин алып келип алып, түрмөдө отурган страгаштарды алып келип алып, мына ушунун үзүрүн азыр көрүп атабыз өзүбүз. Ачык эле айтыш керек. Эми корккондо эмне? Бир башка бирөөлүм туугандар. Мына бир адам 6,5 миллионду кыйнап атат. Мына ачык эле айтайын, бир адам. Ошонун саясатынан 6,5 миллион мындай айтканда ошолорго мына кыйналып, ошолор ушунун палакет тип атат ошол адамдынчы. Баткендеги нерсе, жер үйдү орустарга бердик. Эми мына логистиканы Кытай куруп берет деп мына. Адан кийин дагы бир тону мына Өзбекстанга кемпироват кетип калайын деди турабы? Мына ошон үчүн бул лөлүн эркектерине дагы айтып кетет элем. Обалар, оба дейбизби, акалар дейбизби? Ойлобогула. Убагы келет, убагы сааты чыгат. Ар бир сөзүңөр, ар бир кылган кыймылыңар мыйзамсыз келип басып алган мамлекетти жооп берген күнүңөр келет. Мына бейгүнө биздин эр азамат жатат азыр, Молдахматов деген. Бейгүнө жатат. Иштеки кылмыш да кылган эмес туугандар. Мен ачык айтайын, саясий маанада камап коюшту. Себеби ошол Ташиевди отставкага жоопкерчилик тартылсын деген үчүн ошол Молдахматовду камап койду. Тил кесмек жок, баш кесмек деген бар туугандар. Мен башында айтып кетейин. Тил кесмек жок, баш кесмек бар. Ошон үчүн бул эр азаматтар эсиңерге тутуп алгыла, Куда каласа ошол күн да келет, жакындап калды. Ошол күн да келет. Ошол күн да келет, азыркы жактап аткан докансаларбы,
башкасы министрлери бардыгы жоопко тартылат туугандар. Бардыгы жоопкерчилик. Азыркы ушу азык-түлүк продукциясынын кымбаттаганы, Баткендеги 36 жаран өлгөндүгү туугандар, жер маселеси, чек ара маселеси, ушунун баарына жоопкерчилик түздөн түз ушул Садыр Жапаров болот туугандар. Жоопкерчилик мойнуңа илинет. Мен айттым го, көрүңдөн болсо дагы тургузуп алып, отургузуп алып, соттойбуз, Кудай кааласа. Ошо күн да келет. Ошону унутпаса экен. Бул күн жалган дүйнө. Жалган дүйнөдө алдашы мүмкүн, бирок наркы дүйнөдө, чын дүйнөдө алда албайт. Жоопкерчилик бардык адамдарда болот туугандар. Ошон үчүн эч кимибиз биз талсаңдабай, коркпой, бетин айта турган бололу туугандар. Бетине айтыш керек. Кыймыл аракети туура эмеспи? Саясаты туура эмес кетирип ото, бетке айтканды үйрөнүш керек туугандар. Мына ошентип бетке айтпай жүрүп, мактап жүрүп, канча деген президентти жедик. Акаевди мактап жүрүп жедик, Бакиевди мактап жүрүп жедик, Атамбаевди мактап жүрүп, азыр түрмөдө отурат мына туугандар. Жээнбекти мактап жүрүп, бийлигин алдырып коюп, мына түрөмшикке азыр отурат, экс макамын алып. Мына туугандар, ушу мактап жүрүп ушу нерсеге жеткиздик туугандар. Азыраак мактайлы туугандар. Качан гана кыла турган кыргыз элине кылган жумушу даана көрүнүп турса, анан мактайлы. Анан жөн эле популист сөздөргө деле мактап, мындай кылып берди, о кылып берди, мактаганын кереги жок туугандар. Бул адамды мактай турган, кыла турган иши деле боло элек тууган. Ачык эле айтайын, бул мактай турган адам эмес, мындай айтайын, мындай мыйзамсыз президент болчу. Бул башында ойлонуш керек. Мен мыйзамсыз кетип атам депчи. Убага келе жоопкерчиликке тартылам деп. Ошону ойлогон жок. Мээси болсо ошону ойлонмок туугандар. Ошо түрмөдө мыйзамсыз чыгып келгенде ойлонуш керек болчу туугандар. Ошо лучше ошодон көрүп түрмөдө жатып туруп өзүнүн суралган 25-сентябрь 2025-жылга чейин отурганда ошондой өзүнүн аброюн сактап калмак тууган ошол адамчы. Азыр эми болду туугандар. Аркага жол жок эми бугача. Буга только алдыга эки жол туугандар. Эки жол. Бирөөсү түрмө, бирөөсү башка мамлекетке качмай. Ошол. Бунун ичиндеги нерсеси да мен өзүм оюм боюнча айтып атам туугандар. Ойлонолу. Мына ойлонуп жүрүп ушул акыбертке келдик туугандар. Ойлонбой канча деген иштерди кылып салдык туугандар. Эми эл кыйналып атат эми. Эл. Мына 5 литр майдын баасы 800ге жетиптир. Бензиндин баасы 50 сомдон ашыптыр туугандар. Эми элестетип көрсөңүздөр эми. Бизде айлыктын манаясы бир ашып кетсе 7-8 экен. Элестетип көргөн. Ошо менен 8 жашаса болобу Кыргызстанда? Жаша албайсың. Продукция кымбаттап атат, баардык нерсе кымбаттап, айлыктар өз ордунда турат туугандар. Бул ушу канча мамлекеттерге барып келди мисалы, канча мамлекетке барып бир пайда нерсе алып келдиби деп өзүңөргө суроо бергилечи. Башка мамлекеттин президенттери ошончо гастрол кылса туугандар, ошол мамлекетине канча деген инвестиция акчаларды алып келет экен. А биздикилер эмне болду? Барат да мынантип келет туугандар. Себеби тажрыйбасы жок, илими жок, башы жетпесе ошондой болот туугандар. Мына туугандар, ошону ачык уктуруп коеюнчу, эр азамат угуп калса, отуруп окуп калса, мен ошо эр азаматка айтып коеюн, лөлүн эркегинечи. Ойлонуп жүрүп ушул малга келдик туугандар. Катуураак анализ чыгарышты үйрөнөбүз туугандар. Өзүбүзгө бактыбызга өзүбүз балта чапкан эл экенбиз туугандар. Ачык айтайын. Таза инсандар бар болчу. Өтө күчтүү инсандар бар, саясатчылар бар болчу. Ошонун бирөөсүн тандабай туруп, түрмөдө отурган адамды алып келип отургузуп алып, эми дагы кыйналмай, өмүр бою дагы кыйналабыз туугандар. Ушул кетиште дагы өмүр бою кыйналабыз. Мына туугандар. Өмүр бою кыйналабыз эми. Бул кетиште дагы кыйналабыз. Мен бир эле нерсем туугандар. Бир эле нерсе айтам, ушул сыртта жүргөн жарандарыбыз Кыргызстанга кайтышкан. Акылдуу жарандарыбыз ушул сырт жакта жүрөт туугандар. Убактылуу иштеп сырт жакта жүрүшөт. Бардыгы сырт жакта жүрөт. Ошолордун баардыгын чакырат элем Кыргызстанга келели туугандар. Кыргызстан экономикасын көтөрөлү туугандар. Мына лөлүдөн батыр чыгарып алып, мына биз эмне болуп атабыз эми, кыйналып атабыз. Ушундай нерселерди кайталанбаш үчүн туугандар, баары өз жоопкерчиликти мойнубузга алып туруп, Кыргызстанды алдыга түрткөнгө аракет кылалы туугандар. Мына ошол мен ушул кыргыз элине кайрылып кетилем, сыртта жүргөн жарандарды кайталы Кыргызстанга туугандар. Кайталы баары түрү өз жоопкерчиликти алалы туугандар.
bu akmaktар bul ketişte Kırgızstanda satып жүргенден тайышпайт туугандар. Мен ачык эле айтып коеюн. Эгемендигибизден айрылып калышыбыз мүмкүн. Бул кетиштечи туугандар. Бул кетиштечи. Мен дагы эфирге кирем. Саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил. Сөздөрүм катуу ийсе кечирип коесуздар, бирок чындык сөз ушундай ачуу болот экен. Капа болбойсуздар.